4 класста окуп жүргөн мезгилде биздин эле мына кадимки Исхак Разакович Разаков депутат болуп шайланып Киров районуна келет. Ушун такие были истории. Канча президенттер келет, со всеми. У нас каждый история. Каримов кордап берип, газовый ягылып, газовый ягылып, ошонго акырын эмес. Күлүп залда бүтүндөй баягы Казакстандын каймактары отурат. Назарбаевтар биринчи рядда отурат. Маэстро айтты: "Давай bir sürpriz жасайбыз" dedi. Nur Sultanım, жан жарым. Кыргыз Республикасынын эл артисти, опера ээрчиси Дарика Жалгасынованын көрөрмандарынын саны арбын. Анын талантына жана керемет сулуулугуна ар кайсы мемлекеттердин алдыңкы интеллектуалдары суктануу менен карашчу. Опера примадоннасы бүгүн инсан долбоорубуздун алкагында өзүнүн чыгармачылык кесиби жана жеке турмушу тууралуу айтып бермекчи. Дарика Артыкбаевна, саламатсызбы? Биздин телебөрүңүзгө келип, убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Сиз ушул 81 жашыңызда ушундай жап-жаш жаздын жадыраган күнүндөй сизге карап аябай суктанып отурам. Айланайм, мени чакырганыңыз үчүн абдан рахмат. Мен өзүм Таластын Чолпонбай айылынан болом. Киров району, азыр Карабур району болот, мурдагы. Кече күнү эле 13 апрелде Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев 100 жашка толгондугун менин жеримде эли журтум ушундай чоң майрам кылып өткөрүптүр. Ошондуктан мен ушул оюмду элиме кайрылуу менен баштасам деген оюм бар. Макул. Урматтуу менин журтум, менин мекеним, каным тамган жер. Силер Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жашка чыкканын айында ушундай сонун кылып өткөрүпсүңөр. Тоюңар тойго улансын, менин мекендештерим, менин айылдаштарым, менин туулуп өскөн жерим. Эми өзүмө келейин. Мен ушул айында 1941 жылы 20 мартта жарык дүйнөгө келгенмин. Мен 11 ай болгондо али тамтын баса элек кечимде согуш чыгып, менин атамды фронтко кеткен. Согушка 32 жашында кетиптир. Атамдын жүзүн көрбөдүм. Мен кайнатамдын атында жазылып жүрөмүн, Жалгасынова деп. Менин атам Эгембердиев Артыкбай. Ошол согушка ошол 41 жылы кетип, ошол бойдон мен көрбөй калдым. Менин апам 8 кыз төрөгөн экен, баарлыгы өлө берип, ушу мен гана калган экем. Апам жаш кезинде ушу 14-үндө күйөөгө чыгыптыр. Алымкул деген атабыз көп жаш улуу экен. Ошондон бир кыз калган, менин эжем Гүлшайым деген. Дагы дүйнөдөн өткөнүнө дагы 5-6 жыл болуп калды. Мына ошол эжемдин балдары мага тууган болуп күндөрү. Өзүмдүн балдарым ошо менен 81-ге келип, эл журту менен сүйлөшүп олтурган мезгилим. Атаңыз, сиздин атаңыз апаңызга кайны болду дедиңиз, э? Бул Алымкул ата ошо өзү ооруп, ушундай кыйналып жатканда атамды чакырып, анан айтыптыр да, мына Кыргыздын салты боюнча менден бир кыз калды, ошону кыз кылып жоңойтуп, анан жеңеге баш кошуп алгыны деп айтып кеткен экен өзү. Анан ошол атам ага чейин эле баягы жеңилин жерден алып, оорун колдон алып, дайыма жардам берип жүргөн экен. Менин апам атамдан 9 жаш улуу экен. Атам 9 жаш кичүү экен, кайнысы да. Андан кийин апамдын айтуусу боюнча тигил киши өзүнөн көп жаш улуу болсо, анан кийин ошондо апаңыз 14 жашында десеңиз, тиги киши 40-тарда дедиңиз, э?
бул ата ушу 40-тардагы мезгил болсо керек, өзү да толук киши болчу дейт. Мындай муруттары болгон. Коркчу элем дейт апам. Ушундай коркчумун дейт. Анан азыр ойлоп турсам, бечара апам деп кыз төрөй бериптир да. Себеби мындайча айтканда, жаш болгондуктан мунун генасы абдан күчтүү да. Анан ошентип бирдей эркек бала төрөбөптүр. Анан кийин ушу менин атама чыкканда биринчи жолу эркек бала төрөптүр. Биринчи жолу эркек бала төрөп ушунчалык кубанып, экөө тең ортосунда чындыгында абдан чоң сүйүү болгон экен. Менин атам менен апамдын. Анан эркек балалуу болдук деп ушундай шындык болуп. Анан бир күнү апам айтып берчү эле, ушу атаңдын эле көзү тийип бала өлүп калды деп. Ушундай сүйүп, эле көкөлөтүп, көтөрүп, анан ушинте берчү. Бир күнү эле кокусунан эле ушинтип көзү аңтарып эле бала өлүп калды дейт. Анан ошондо көргөн кишилер айтыптыр, атаңды көз тийип атасы суга өтүп кеткен экен деп. Анан ошондон кийин дагы бир жыл өтөт, жарым жыл өтөт. Анан мен пайда болуп, 2 жылдай мен төрөлөм. Ошондо абдан сүйүнүп, атам бакуш мени көтөргөндөн да коркчу экен, өпкөндөн да коркчу экен. Ушунчалык да көзүм тийип калабы деп. Анан апам айтуусу боюнча ушу экөөнүн абдан ортосунда эле мени шалаканына салып, ушундай деп турганда согуш чыгып, карабайсыңар, ушундай каргаша. Атам согушка кетип, апам жаңгыз калат. Эжем дагы жаш кезинде адамда күйөөгө берип туугандары. Адагы бөлөк туруп калат, эжем дагы 14 жашында. Апаңыз экөөңүз эле калат экенсиздер. Анан кийинирээк апам аны да кайта алып алыптыр. Кыйналбай деп алып алып, анан ошо 7-классты эжем бүтүп, айылдагы тиги эмеге, китепканага, ошо китепканачы болуп эжем иштеп туруптур. Жакшы. Ошо эжемдин китепканачы болуп иштегени бул менин мынабу турмушка келгениме ушундай бир чоң көпүрө болду деп ойлойм. Себеби бүт нерсенин баарын эжемен уккам да. Менин апам катты аалаган, санакты да билбеген киши эле. 10го чейин санай албаган киши. Анан бирок ушунчалык жүрөгү далил, берешем, ушунчалык өз сулуу адам эле апам. Колунан иш келген, анан баягы кыйын убактар келип, ал тамекиде иштеп, талада жүрөт. Мен болсо кичинекей, мен 1-3ке чыгып калган мезгилдерде эшикке таштап кете албайт, күн өтүп кетеби деп үйгө камап кетет экен мени. Анан ошентип отуруп күндөр өттү, мен 4 жашка келем. 4 жашка келгенде атамдан кабар жок, эч кандай. Анан апам абдан сагынат окшойт. Анан өзүмө деп ойлогон ырларын өзүнө апам мага үйрөтчү. Сен ушинтип ырдасаң, атаң согуштан бат келет. Сен тилегиңди Кудай берет, ырдачы сен. Акындык сапаты бар го да, апаңыздын. Акын болгонго дейм өзүнчө. Ошону билбейм, туруп эле мындай кошуп жиберет да, анан абдан кошокчу болчу, кыйын апам. Азыр ойлосом, бул укмуштай ырлар экен. Мен ушу 4 жашымда тилим анчада чыга элек, анан ошону короонун үстүнө чыгып алып, кырып ырдай берчүмүн да. Мен ошол ырдын деле көп мазмунун түшүнбесем керек. Бирок үйрөткөн боюнча ырдайм да. Мындай ыр эле да. Мен ушундай эстеген сайын жүрөк картып козголот. Мынтип көчөгө чыгып карасам, көгөрүк талдар көрүнөт. Мен атамды эстесем, көзүмөн жашым төгүлөт. Сарала чымчык болоюн, сайрап бир талга коноюн. Аскерде жүргөн атамдын садакасы болоюн. Карасаңыз сөздөрдү. Чырылдаган торгойсуң, чымындай жанды коргойсуң. Арам өлгөн фашисттер атама тийсең оңбойсуң деп. Поезд келет шаркылдап, айнектери жаркылдап, атам келет шөкүлдү, оң көзүм тартат балкылдап.
кийин муну мен өзүм кошуп жаздым. Ооба, жеңиш келди, бирок атам келбеди. Ал бакытты Кудай мага бербеди. Алтыным деп айга күнгө теңеген, апакемдин болдум жалгыз эрмеги. Апам дагы күнүн көрдү жесирдин, мен да көрдүм көргөн күнүн жетимдин. Арманым жок, алтын апам бар экен, эс тартканы эрке болуп жетилдим. Деп кандай саптар жазган элем. Мына ошентип эрке болуп жетилип, 7 классты бүтүп, анан кийин ушу кайсы жашыңызда ошондой операга мындай шыгыңыз чыкканды байкадыңыз өзүңүз? Же ошо кичинеңизде эле ошо ырдап жүрүп эле ошол сизге түрткү болуп, ошондой ырдаганга же? Түрткү болгон жок. Бирок апам үйрөткөндөрү, мындай жери бар. Күн чыкканча сайраган күкүк да тең, миң да тең. Күн сайын карайм жолуңду, күйгүзбөй, күттүрбөй ата, эрте кел деп. Ушундай ырлар. Байкуш кемпирлер ыйлап, тамек сарайга барсам дагы ырдайм ошону. Тамек тисип отуруп да ырдайм. Ошол жерде отурган кемпирлер отурат да баары ыйлап, там көрүү деп байкуш кемпирлер зарлап ыйлап калчу эле. Анан ошентип ырдап жүрүп, ыйлап жүрүп 7 классты бүттүм. Анан 1 класста экөөбүз дайыма бир окуган кошуна Бажылдакан деген кыз бар эле. Абдан жакшы кыз болчу. Абдан жакшы кыз эле. Анан анын атасы Абжалбек деген агай мектепке завуч болуп, бир жылдар директор болуп иштеген. Ушундай болчу. Анан сиңдилери бар, энеси бар. Анын атасы фронтко кетпеди беле? Фронтко кеткен жок болчу. Ал мугалим болгондуктан ошол мезгилдерде мугалимдерди алып калчу, согушка жибербей. Анан апасы бар. Иши кылып анан мага караганда булар абдан жакшы жашаганда. Атасы бар, атасы билимдүү, мектепте мугалим болсо, мага караганда да жакшы кийинчи. Алардын мында кичинекей сааты бар эле. Эч качан сабактан кечикпей барчу да. Анан ошо арман кылчу элем, ой мунун сааты бар, мен Бажылдаканымдын деп. Анан кийин бир күнү 7 классты бүттүк, а мен окуйм, анан ары эмне болот дегенди билбейм. Оюңузда жок. Ошондо 14 жашка келдим да. Анан кийин бир малда Бажылдакан чуркап келди, түштөн кийин болчу. Дарика карачы, мен деген эртең окууга кетип баратам, тиги Фрунзеге. Мен Токтобек байкем мени эртең алып барат. Ал шаарда окуйт да агасы. Анан кийин мен мектептен азыр документимди алып келдим. Меники грамота. Анан бүт сабагыман 5 койгон, ушундай отличницамын. Мен медучилищеге барып тапшырам. Аяктан отличник болгон кишини тиги экзаменсиз эле кабыл алат экен. Дебейби? Анан мен туруп эле калдым. Сен окууга кетесиң. Менчи деген ичимде да айткан жокмун. Унчукпай эле мынтип бир куш болуп кеттим. Ошол мектепке чуркадым. Тердеп, эле заматта жетип барсам, Эралкан Абилдаев деген бир агайыбыз бар болчу, мектептин директору. Анын отурган экен, немесин жазуун жазып, агай саламатсызбы деп, агай мен окууга барганы жатам. Десем, кайсы окууга барасың? Эмне документиңди алайын деп келдиңби дейт. Ооба агай, мен медучилищеге барайын деп атам. Деп бир аз туруп анан агай, медучилищеге барам, бирок аякта экзамен кабыл алат экен. Анан мен ушундай 3 окуган кызды аякка кабыл албайт. Мага тиги бүт сабагыман 5 коюп, анан грамота берсеңиз деп сурап келдим дейм. Десем, агайым мени карап, күлкүсү келип, туруп калды. Сен 5ке окубасаң, мен сага кантип грамота берем дегенде эле, ой Кудай, тың экем деп койдум да. Агай, Бажылдаканга кантип бердиңиз? Мага да ошентип бериңиз. Менин атам жок. Менин апам тааныбайт. Мен жетиммин. Ким окутат? Мен окугум келет агай.
дегенде эле кетти. Жашым демеле биягынан да биягынан айтып атам үстү-үстүнө. Атам согушка кеткен дегенде Байкуш агайым ордунан туруп ыйлап жиберди. Адагы көзүнөн жаш ушундай куюлуп. Анан мен жаныма келди, айлана, ыйлабачы, ыйлаба, берем казыр ыйлаба. Сүрт көзүң жаш, сен окуйсуң, билем сен окуйсуң. Деп эле отуруп, грамотасын жазып, бүт 5 деген бааны коюп, мен 3 келе окучум да, эптеп-септеп эле, эмнени окуганы. Ыйлабачы, бара кой, бара, деди. Ошол жерден алып, көзүм жашын арчып, чуруп, кагам бойдон башылдакка, кел, мынакей, карачы, мен да алып келдим. Эртең экөөбүз окууга барабыз, эртең Токтогул байкем алып барат деди. Мен да сен менен барам, деди. Анан ойлодум, мен акчам жок. Кантип барам? Деп ойлодум да, бажылдаканга айтпастан үйгө чуркадым. Апа, мен эртең окууга барам. Апам билбейт ал окуп. Фрунзеге барам окууга, мен доктор болом. Десем, жакшы экен, кантип барасың? Болгондо апа, мага акча керек. Тетиги торпокту сатчы. Десем, мейли деп апам торпокту жетелеп, ошонун барлыгы бир заматта болуп атат да. Торпокту жетелеп алып барып сатты. Ал канча акча бергенин да билбейт апам акча дегенде. Анан ошондогусу бир 40 сом экен. Анан алып келип колума берди, мен бар деп. Анан сүйүнгөн бойдон башылдакан экөөбүз кучакташып алып, жакшы болду. Фрунзеге келдиңиздер. Тимеле келсек, кезек күткөн кишилер көп. Тимеле вокзалдын ичинде. Баягы вокзалды көрүп бизге уштай шаар болуп көрүнүп атты. Фрунзеге келдик. Анан келип эле баягы биздин документтерибизди алып барып тапшырыптыр. Муну медучилищеге. Анан алып барышкан экен, эртеси күнү текшерет деп калды да. Собеседование сыяктуу. Жазылып турат, отличниктер деп биздин фамилияларыбыз жазылып турат. Ой, биз отличникпиз деп сүйүнүп турабыз. Анан барсак эле бизди жөнөкөй эле бир мындай математикадан бир ушундай ажыратууну ушуну чыгаргыла дейт. Же бажылдакан билбейт, же мен билбейм. Анан айтты, түшүнүктүү, силер абдан жакшы окуган экенсиңер, үйүңөргө кете бергиле. 10 класс бүтүп анан кийин эсерге келгенде да окуйсуңар деп койду. Ошо ойдон кайра окуп келдиңиздер. Токтогулга жетсем экөөбүздү кайта эмне кылыш керек? Ал кишинин акылы да, менин акылым жетпейт эле. Анда Таласта гана 10 жылдык мектеп бар да. Анан ошо үйгө кайрыбай эле Таласка алып барды бизди. Таласка алып барып, ошол жерден биздин документибизди ошо мектепке өткөрдү. Ошол жерде 100 кыз жашап турган Таласта интернат бар болчу, кыздар интернаты. Анан ошол жерге атасы жокторду, же малчылардын кыздары алат экен да. Анан бажылдакан болсо сен ата-энең бар экен, баары деп бааны алган жок интернатка. Сиз калдыңыз ошол жерде. Анан баягы укмуштай турмуштан кийин интернатта сонунда кийим берет экен, 3 мал тамак берет экен. Бизде воспитательница бар, мончолорго алып барат, текшерет, жаныбызда китепкана бар экен. Анан ошентип мен тырышып жакшы окуй баштадым. Жакшы окуп, анан кийин баягы кружок андай-мындай болот экен, биздер баянист киши бар экен. Анан ошол баарыбыз текшергенде мен мектепте эле ырдап жүрчүмүн, дайыма эле ырдап. Бир нерсени бат эле жаттап алчу элем да. Анан баягы ырдап берсем, Украин өзүнүн улуту, ошо дядя Коля деп койчу элек. Анан ошол абдан мени жактырып калды. Күн сайын келип ырдатып мени. Украин орусчаларды ырдатып, казакча, өзбекче, кыргызча. Ошол жерден талантыңыз. Ошонун баарын аккордеон менен ырдаганда мен тим эле көзүм ачылып, жүрөгүм туйлап, ошондо абдан ушундай ырга шыктуу экенимди билдим. Анан мектепте да мени мактай баштады, дом культурага чакыра баштады, мени бир ырдайсың деп. Ошентип 57-жыл болуп калат. 9 класска мен келдим. 8 класста эле мен абдан элдин көзүнө түшүп калдым. 1 май болобу, мындай бир майрамдар болгондо сиз биринчи чыгасыз. Жанагы 3 дөңгөлөктүү эме барбы,
мотоцикл. Ошо жерге мени кыргызча кийимди кийиндирип, мындай желекти карматып, эменин астын парадты ачсын. Парадты ачабыз да. Ошондо эле мен өзүмчө тим эле бир укмуш болуп, ушундай болуп, анан ырдап, баягы мектепте дагы художественный самодеятельность кылып алып, айылдарга концерт коюп чыгабыз. Анан бул 57-жыл болуп калды. Ушул жерде болду. Заключительный баягы мыктылардын мыктысын тандап калыптыр да. Концерт болуп, ошондо биринчи жолу көрдүм жанагы Кийизбаева Сайра деген эжекени. Ошол убактарда ал Советтер Союзунун эл артисти болуп калган, ушундай эжеке болчу да, ырдаган. Анан ошол айтты: "Кызым, сен 10-классты бүткөндөн кийин Фрунзеге келгиниң. Сен үнүң бар экен, жакшы кийин, мүмкүн сен ушу театрда ырдап каласың." Насаат бериптир да сизге. Ошондо эле ойлодум. Мен уже жол көрсөтүп койду да, ушундай болот деп. Анан бул жерге училищега келдим. Анан келсем, бул жерде бир адам старейший жакшы педагог болгон Алексеева Серафима Ивановна деген. Ошол мени кабыл алды сразу. Анан күндөрдүн биринде Москвадан комиссия келиптир. Ал убакта ушу Советтер Союзунда кандай болгонун караңыз. Ушул искусствону өстүрүш үчүн сөз жок, окутуш керек буларды. Классикага ушинтип жакшы чоң консерваториядан окутуш керек, Москва, Ленинграддан деп. Мен ошондо жакшы ырдап калган экен да. Мен Кыз жибектин ариясы менен жанагы Моцарттын "Свадьба Фигаро" деген операсында Керубинонун ариясын ырдадым. Жана эжекем үйрөттү да ошонун баарын. Анан тиги жакшы экен. Всё, обязательно барат деп, ошол жерден келгиниң деп, анан сентябрда күтөбүз деди. Анан кийин бир кызык нерсени ошо өмүрүмдө муну айтчу эмес элем, ошону айтышка туура келди азыр. Тияктан баарын өттүм, анан экзаменге история эсерден. Анан эшикте отурам, консерваториянын эшигинин алдында бар Чайковскийдин чоң эстелиги бар, отурган. Ошол жерге келип, ошо Чайковскийди карап, Кудайдан тилеп атам. Мен ушул жерде окуп калар бекем, Кудай мага жардам бер. Азыр мен экзаменге кирем. Айта албай калсам, мен окууга өтө албай калам деп колумда китебим бар да. Анан мынтип айтып атам. Ушул убакка чейин таң калам. Мага жардам бер, Кудай. Мен азыр китепти ачам. Анан мага кайсы белет келсе, ошону мага көрсөтүп койчу деп сурап атам. Анан мынтип китепти ачсам, "Восстание декабристов" деп турат. Анан хорошо, мен муну билем деп жаптым. Жазып койгон кичинекей шпаргалкаларым бар. Еще бир сыйра баягыны повторила. Анан кирдим. Анан китепти жакка коюп койгула деди. Эч ким анан билет ал деди. Келип, мынтип Кудайдан коркконун мынтип билетти мынтип алып карасам эле "Восстание декабристов". Карасаңыз, баягы орустар айтат го, этот ребенок, который родился в рубашке деп, да, баягы колдоп жүргөн. В рубашке. А вот интересно. А я родилась в рубашке. Точно. Мен төрөлгөндөн кийин ушуну башынан айтып берейинчи, интересно. Муну деги эч качан айткан эмесмин, бирок айтыш керек да. Бүгүн бир жолу айтып коеюн. Айтыңыз. Теги менин атам жанагы аялдарды төрөтчү экен. Билчү экен, бала кандай жатат, туура жатабы, туура эмес жатабы. Анан ошо төрөтчү экен да, мынтип ичинен сыгып мындай. Анан кийин ошондой колу жеңил киши болчу дейт атам. Анан усталык жайы бар эле дейт. Серки күмүштөн эмелерди, тиги кольца, зергер уста жасатчу дейт. Ушундай апам айтат, түнү менен ушундай толготуп, анан эртең менен болгондо атам баарын дайындап тур дейт. Суун ысытып, оромолдордун тиги жалаактарын дайындап, анан ушинтип өзү төрөтүп алды апаңызды. Өзү анан чоң энем дейт, тиги апасы да, кайненем отурат дейт дегендей төрдө. Анан ошо эметип, баягы төрөп жүргөн аялда это не трудно. Уже 5-6 жыл төрөгөн киши. Анан бир маалда төрөп койдум дейт. Ыйлабайт дейт. Оттук момундай эле мешокто бир неме жатат дейт.
ошону атам да билбептир, ушундай болорун. Анан апам да билбептир. Анан айтты апасына, апа, бала төрөлдү беле, кыйлабайт го, бир нерселер жатат деп. Анан баягы апасы туруп, ана айланай, бул капкактуу түшкөн турбайбы бала? Капкактуу деп, бул плацента менен бир. Плацента менен бир. Башка орус айтат ошону. Анан апам мындай күмүш сергиси бар экен, ошонун менен мына жерин башын таап туруп, мына жерден деп моюнга чейин айрыдым дейт, вот это рубашканы. Ошону айырсам анан начала плакать. Ани деп чечип алып туруп, баарын анан кийин атам өзү сууга салып, кириндирип, тигинтип, мынтип уруп, все остальное өзү атам. Ошондой болуп анан карасаңыз. Айтчы да ошентип апам да айтчы, айланайын, Кудайым сени аман коет экен, кыздарым баары өлүп калды. Сени Кудайым аман коет экен. Сен ушундай капкактуу төрөлдүң эле, сен бактылуу болосуң деп ушинтип айта берчү апам. Анан карабайсыңар, бир нерселер, какой-то бир сакральный бир нерсе мага жардам берип. Дайыма, Ушинтип жүрдү да айланайын. Ошо апаңыз ушундай өзгөчө бир инсан болгон экен да. Эмне үчүн вот атаңыз келбей калды фронттон, кайра мындай турмушка чыккан жок? Апам ошо өмүрүнүн артына чейин жана элден укчу да согуштан кээ баягы колго түшүп кетип, анан кийин келгендер жашырылып, ар жерде жүрөт, бөлөк жерден мүмкүн үйлөнүп алгандыр деп ушундай айтчыдан мейли аман болсо экен, үйлөнүп алса деле, ал келем деп айткан деп анан ошо ак катында жазыптыр да, бирөөгө жаздырган экен. Ак күмүш мен келем, күткүнүң мен келем согуштан деп. Ушул үмүт менен жашаган го, Үмүт менен жашаган, ал бир дагы келбейт деген эмес, үмүт менен. Бул ата деген сөз мен үчүн ушундай ыйык да, тим эле ыйык. Анан 75-жылы мен атама аш бердим. Атам аш берип, ошо айылдагы баягы улуу аксакалдар баарын чакырып, ашта эмне кылат, өт ошондой жылкы союп, бүт кийип таратып берип, эмне кылат, мага ыраазы болсун деп. Анын себеби деген апам дайыма капа болчу. Сен өзүң атаңдын фамилиясын албай, кыз деген ошол экен да, бөлөк бирөөнүн күйөөңүн фамилиясын алып алып деп. Бак, капа болуп жүрдү. Апа, мен сен деле менин атамдын фамилиясын алып жүрөсүң го, Эгембердиева Күмүшай болуп. Сен мек койчу деп кой. Анан мен айттым, мен дагы консерваторияны бүттүм апа. Анан ошол жерден 2-чи курс бүтүп 3-чү курска келгенде мен менен окуган Жалгасынов Жайлабек деген жигит, ада ырчы. Ошого экөөбүз дайыма бир жүрөбүз, бир окуйбуз, бир келебиз сабакка. Анан кийин башкача болдук ошол жерде. Анан ошондо биринчи жолу Жайлабектин атасы келип, биринчи жолу ата деп ошону айтып, ошол жүрөгүмө ушунчалык башкача орнойт. Ата деген сөз. Анан Жайлабек да айтып калды, сен менин фамилиямды аласың да. Менин аялым болгондон кийин. Эми кыргыздын салты ошондой. Анан мейли деп алып, анан ошо менин өзүм фамилиям ошо Артыкбаева Дарикада. Ошо бир момент болду, ушу мен өзүмдөгү абдан мындай бир ыйлак кишимин да. Анан өзүмчө да бир нерсени ойлоп таап алам. Баягы мындай аксакалдар тегеретей отурат, ордо дастаркан баягы жыйылып бүттү, жыйылагыла деп. Анан ошол жерге мындай ак эме жайдым мен. Чоң дастаркан. Просто бир нерсе жайып. Анан үстүнө пальто, анан ичине баягы жегде дамбалы менен, анан көйнөгү менен, анан костюмшум, башына шляпа, бутуна туфли, носкиси менен баарын коюп, мындайдан киши жаткандай кылып. Ошентип койдум да. Анан эми кыргыздын салты боюнча өзүңөр ушуну бөлүп алгыла деген да. Мен анча деле көп жакшы билбейм, законунан ошондой кылдым билгенимдей. Анан эле менин көзүмө жанагы мындай жаткан тирүү кишидей болуп кетти. Ошол жерден эле ата деп бакырып ыйласам болот. Жана жерде мынтип ой вообще.
десем байкуш апам бияктан ыйлап атат, эжем бияктан ыйлашып атат, отурган элдин баары ыйлап атат. Аш берген ошо ашта ыйлайт турбайбы? Тут меники өзүнчө эле болуп калды ошо. Ошондой кылабыз деген жокпуз да. Элестетип. Ыйлап, анан тиги кишилердин баары айтты, айланайын. Эркек балабыз жок деп биз арман кылабыз, кыз баланын деле колунан келет турбайбы деп баары отуруп ушулар батасын берди. Иши кылып бүт эмелердин баарын жасадым. Жакшы. Парзыңызды жасапсыз да. Бир суроом бар дейм. Айыл жерлерде ырчылык кесипти бир мындай жеңил желпи эсептелчү да. Шыгыңыз бар, талант бул. Бирок айыл жерде мындай кандай кабыл алышты? Жерлештериңиз, апаңыз? Бу жерде дагы бир случай бар. Мен 4-класста окуп жүргөн мезгилде биздин эле мына кадимки Исхак Разакович Разаков депутат болуп шайланып Киров районуна келет. Ошого бир концерт бериш керек деп. Ал убакта билбейт элдилер. Анан бирөөлөр айтып калды, агы киши кичине өзбек чалыш киши экен. Анан бир өзбекче ыр болсо деп калды. Азыр 4-класстын окуучусу Артыкбаева Дарика ушунда Айжан деген ырды ырдап берет деп бирөө айтып калды. Анан уялбай эле чыгып алып, тим эле бийлеп, ырдап Айжан деп. Анан ал минтип башталат эле да. Айжан, Айжаным ай, баш күнүм агырыйды. Бош күнүңдөн оюң ойлонсун, немелерге агырыйды. Базарда булар экен, магазинда турар экен, онушунун аты шифон ягылык, ошинге агырыйды деп. Анан ырдайм, анан кийин билекиним агырыйды, аякларым агырыйды деп. Ошентип бүтөт да ырын, анан бийлеп, анан тегиш отуруп, таң калып, ой айланайын бер келчи деп. Анан келсем баягы чачым деле мокрый. Чекемен сылап, сен чоң ырчы болосуң деп чекемен өп койду, бактылуу бол деп. Ушуну дагы мен өзүмө төлгө кылып алгам. Төлгө кылып. Разаков деген ким? Мен ошо 4-класста. Анан ошол Айжанды кийин ырдап, мына недавно эле Каримов келгенде. Тоже история. Каримовго ырдап берип, анан айтты да, аяк жагында ырдагам жана баш күнүм агырыйды. Анан ал уже тиги Айжан дебейм, Акежан деп ырдап атам. Уже подхожу к нему прямо. Это для тебя только, я говорю. Акежан, баш күнүм агырыйды деп. Баш күнүңдөн акең айлансın, немелерге агырыйды деп говорю. Я говорю, он Ташкентте булар экен, Самарканда Наманганда турар экен, онушунун аты газовый ягылык, газовый ягылык, ошинге агырыйды десе. Күлүп. Мезгилде сиз эмне дейсиз? Газ менен проблема болуп аткан дейсиз? Да, ошо проблема болуп аткан. Анан ошо сүйлөшөбүз деп бияка чакырган. Ошондо газдын бир куб эмеси болобу, как называется? Ошонусу 140. Кайсы жылдары болгон? Ошол эгемендүүлүктүн 2-жылында болот. Башында. Анан тиги киши специально ошон үчүн келген да. И прямо ошол жерде алып келгиле документти. Тут же документти алып келип, это баары свидетели, много, все знают. Анан келип он подписал, 74 болду. 140-тан наполовину коюп, колду коюп, анан кийин башыңыз оорубасын деп. Ушун такие были истории. Канча президенттер келет, со всеми. У нас каждый история. С Назарбаевым история, да. Ырдаган ырыңызды бир жерден көргөмүн да? Да. Нурсултан жан-жарым деп ырдап, это вообще. Ана Жамиля жаңы чыкканда, Жамилянын первый ырдап чыктым. Мен Казакстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Бул заслуженный артист дегенден өйдө. Народный артисттен ылдыйраак. Бул чоң нерсе. Как раз биздин Чыңгыз Айтматов агабызга мамлекеттик премия тапшырып атат да, Казакстан.
ошого карата чакырды бизди. Жамилянын ырын премьерасын ырдап беребиз деп. Залда бүтүндөй баягы Казакстандын каймактары отурат. Теги Назарбаевтар биринчи рядда отурат. Маэстро айтты: "Давай bir sürpriz жасайбыз" деди. Кандай десем айтат маэстро: "Сен жанагы последний раз айта турган жери бар да, самый последний. Нурсултаным, жан жарым деп кой, это будет, ну, дружба, элдер жыргап калат, ну, как-то эме жакшы болот деп. Мен коркуп атам көрүн. Как это мен айтпайм маэстро, кантип айтам? Чыңгыз акемдер баары отурат деп айтканың ошентип. Все, деп кетип калды. Ужасно, я же нервничаю, эмне кылам? Ужас, кантип ырдайм ошентип деп. Анан отурсак, бир маалда дагы бирөө келди. Дарика, азыр эгемендүүлүктүн 2 жылы болот. Тиги Нурсултан Абишевич айтты дейт. Дарикага айткыла. Пусть мындай бир поздравление айтып койсун. Анан ырдасын деп айтты дейт. Оюма бир нерсе келсе экен, опять Кудайым жардам берчи, но эмне айтам? Оосума келбей жатат. Анан кегесте бывает такой момент. Шундай просто удивительный момент. Я говорю, Алатоонун аскасынан, карынан, алда сурган тунук суунун шарынан, бир тууганым, казак калкым, сага салам айтамын, эгемендүү эркин кыргыз эркек кызы баарынан. Как это было к месту. Начали уже тмеле настроение, элдер уже кол чыга баштады. Жакшы. Анан кийин Жамилянын ырын ырдадым. Аяк жагы келе жатам да. Нурсултаным, жан жарым, кошмар. О, бүттү. Эки-экиден шыбыр күбүр какам кол чап. Жинди болуп кетишти. Тиги отурган элдер сразу Нурсултан биринчи ряд турат, ордунан турган. Ой, жакшы кой. Ой, жакшы кой. Ошо сиздин сырыңызды айтпайсызбы? Жаштык, сулуулук сырыңызды. Кантип ушул формада өзүңүздү кармап жүрөсүз? Мен канча жылдан бери ушу искусствода иштеп, мисалы эшикке чыкканда, мен жөн эле чыкпайм, мен сөз жок, чачы башымды тарап, оозума сыйпанып дегендей кийинип, мындай чыгам. Анан өзүмдү да карап, бүгүн туура болду, туура эмес болду деп дайыма карап турам. Аял канча жашка келсе дагы өзүн караш керек. Үйдө отурганың бир жөн, сен жумуш кылып, тиги бу мисалы. Анан сыртка чыкканда дайыма адам, дайыма караш керек. Аял киши сөз жок. Ооба, себеби мен ырдаганды билет, көп кишилер тааныйт. Анан ошол кишилердин настроениясы бузулуп калбасын деп мен өзүмдү айым сеземин да. Ооба. Жолдошуңуз менен бирге иштештиңиз, ал деле ушу маданият тармагында аябай белгилүү инсан болчу. Ошо бирге иштешкениңиз чыгармачылык бир мындай катарда болгондо кээде мындай түшүнбөстүктөр болот. Ошол сиз жолдошуңуз менен бир иштешип, бир үй-бүлөдө да, чыгармачылыкта да бир жүрдүңүздөр, бир кандайдыр бир түшүнбөстүктөр же кызганычтар болот? Мен түшүндүм. Да, ал деген обон жашчы да. Обон жашчы. Мен ырларын ырдап жүрдүм. Дайыма туура мен гастролго кетем, балдарымды карап турат. Кандай бир кызганыч болгон эмес беле? Эми бул себеби буну абдан жакшы түшүнөт. Биздин профессиянын өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын абдан түшүнөт. Анан ошондуктан андай болбойт да. Анан бизде дагы бизден көп улуу агай бар эле, Сейдакмат Токтоналиев деген. Мен Жайлөөк менен ойногондо экөөбүз тим эле чуркап келип кучакташып калган жер болот да. Анан тиги киши менен ошентип кучакташа албайм да. Баарын үчүн айтып атпайбы мага? Сен эмне? Бул деген опера. Сен эмне ошондой болуп мени кучактабайсың? Кантип кучактайм? Момундай курсагыңыз турса десем, болду. Бирок аны түшүнөт да, Жайлөөк эч качан эметип болбол деген баарын түшүнөт. 12 жыл иштеп, ошо опера балеттин
кеткенге аргасыз болупсуз да. Баягындай чыгармачылыкта бут тосуу деген болот да. Ошол көп адамдардын укамында ушу бир кандай чиновник болгонго ошол кездерде сизге бир бут тосуп, мындай жалгасын иш жерден ырдабасын кетсин деген приказдарды берип, ошол туура ушул театрдын эле директор менен болгон ошондой. Андай нерсе бизде ушул биздин искусствода айрыкча көп болот. Мисалы мен келгенде көзгө көрүнүп, сразу эле концерт дегенде мындай ырдап, антип мынтип анан мага дагы хотя консерватория дегенди бүтүп келгенде менин чөнтөгүмдө 3-4 чоң партиялар болот, готовый. Ошонун биякка келгенде мен аны мындай ырдашым керек да. Бирок эмнегедир 7 жылга чейин мага эч неме бербеди. Ошол эле театрдан мага экинчи пландагы ушундай партияларды эле берип, мени өстүргөндүн ордуна тескеринче. Анан эң аяк жагында түптүс эле айтты да мага, гастролго бир 3 элегин барып келчи дейт. 3 элегин барып келчи. Значит, мен эмнеге барам 3 күн? Значит, берде бир нерсе бар да. Барасың, подарка алып келесиң, ковер көтөрүп келесиң деген сөзгө чейин. Анан мен неме сен мени сатайын деп атасыңбы? Керекпи? Мен өзүм эле таап алам айнынан барнары. Өзүм театрдан кеткениң дейт. Азыр кетем деп өзүмдүн каалоом менен кетип атам деп заявление жазып таштап анан кеттим. Келбейм бул жерге экинчи деп. Ошо менен менин карьерам бүткөн. Анан мен театрдан кеттим. Биз Жайлыбек экөөбүз, Жалгасынов Жайлыбек экөөбүз ырдап жүрчүбүз. Анан мен кеткенден кийин ал мен деле кетем деди. Мен да кетем. Анда барып мен училищеда өзүм бүткөн училище менен сабак берем. Экөөбүз ошол училищени бүтүп анан кеткен да консерваторияга. Деп ошол өмүрүнүн аягына чейин ошол жерде сабак берип калды. Симфонический оркестр ачылып, бир жака солистка болуп кеттиңиз, э? Ооба. Мен истедим да. Абдан өркүндөдүм ал жактан. Себеби ошол мен керек болчумун ошол жерге. Анан ошондуктан тиги Гүлмира Токонбаева деген Москвадан бүтүп келди, пианистка. Анан ошолор менен ал дагы солистка болду, мен да солистка болдум. Керим Турапов да алдык. Ошо менен ырдадык, гастролдор болду, абдан сонун болду. Запись күн сайын, телевидение, съемкалар. Ну что, вот турмуштун эң кызык жери ошол жерден башталды баары сонун. Дарик эже, айтсаңыз, лирический сопрано деп аталат экен, э? Сиз ырдаганыңыз. Ошолор кандай бөлүнөт? Эми ар бир кишиде үн бар. Үндөрдүн баардыгы бөлүнөт да. Аялдын үндөрү, эркектин үндөрү. Мисалы, аялдын үндөрү. Мисалы, менин үнүм сопрано деп аталат. Сопрано лирическое. Анан дагы өйдөрөк болот сопрано драматическое кичине. Бул катуураак да, мындай күчтүүрөөк үн. Меники лирический мындай катуу сүйлөй албайм да, ушундай өзүм сыяктуу. Анан кийин дагы менин үнүмөн дагы бийик үн болот. Ал колоратурная сопрано. То есть менде дагы произведениялер бар, чыгармалар бар. Лирика колоратурная. Есть у меня такие вот. Низкий үн, аялдардыкы меццо-сопрано дейт. Меццо деген ылдыйраак деген сөз да. Меццо-сопрано. Сопрано деген аялдарга эле тиешелүү. Аялдарга сопрано. А эркектердики деген үндөрү нежныйраак үндөр болсо, тенор дейт, бийик чыга турган үндөр болсо. Анан кичине коюраак үндөрдү баритон дейт. Анан бас дейт. Мисалы, бас үндүү урларды бизде Манас поет. Көрдүңүзбү? Характер Манастын. Мына ошолор бас үндүү кишилер Манасты ырдайт. А баягы эстрадада ырдаган ырчылар? Эстрада, туура. Биз азыр угуп атабызбы, эстрада деген бул биздикине мындай үнүнүн бийиктиги андай жок. Булар мындай бир актабай эле үн, кичинекей эле. Ошондон сәл өйдөрөк. Ну, ошондой үндөр да. Ну, көбүнчө эле ушу бул жерде ритм. Ошо ритмге салып алып, анан кийин ушу кичине ырдап атат. Эгерде мелодия обон сулуу болсо, то кулакка жагымдуу болот. Эгерде обон интересный болбосо, анча деле жакшы эмес да.
балдарыңыз жөнүндө бир аз сөйлөп кетсеңиз. Алар сиздин бир талантыңызды алышты, бирөөлөр алып кетишти. Мен өнөрүмдү дагы биринчи кызым консерваторияны бүттү, ал Шубин мектебин бүттү, пианист катары. Анан музыкалык училищаны бүттү. Анан консерваторияны бүттү. Анан келип иштеп, тоже концерт берип, за границей была, көптөгөндөй мындай болду. Анан еще күйөөгө чыгып 3 бала төрөп, кичине токтоп калды. Анан ошойдон күйөөсү айтты, болду эми. Ушул консерватория жетет деп, анан күйөөсү жакшы жигит. Анан ошо менен балдарын тарбиялап отуруп калды. Ошол мен менен кошулуп Түркияга чейин барды. Тиги Кытайга бардык, Россия, Москвага, тияк-бияка ошо болдук көп. А экинчи кызым ал балекетиң алайын, ал эмени бүткөн, иностранный языкте, английский языкте. Какое-то время тиги немистер менен иштеген, а сейчас жанагы детской деревняда иштейт. Ошо. А уулум разных работалар жүрөт. Он тоже закончил университет. Ну, у него 3 детей. Көп неберелүү болупсуз. Кичине небереңиздин атын Дарика деп коюштудар. Да. Ошо уулум койгон. Айтыңызчы, сиз мына гастролдордо көп болдуңуз да. Эми көптөгөн чет мамлекеттерде жүрдүңүз. Ошондой мезгилдерде жолдошуңуз үйдө балдар менен калганда ичинде кандайдыр бир мындай. Мен ушул мезгилде айтпап турмун. Мен апамды алып келгем шаарга. Апамды шаарга алып келип, где-то 70 жаштарында. Анан кийин жана кыздарым, балдарымды апам карап турчу, күйөөм карап турчу. Мен спокойно эле жүрө берчүмүн да. Эми таң калыштуу жерим мага, сиз ушундай жөн эле мындай ырчылык кесипти албастан эле ушундай кол өнөрчүлүк ышыгыңыз бар экен. Курчактарды жасап, аларга кыргыздын баягы салттуу кийимдерин жасап, аябай мага таң калыштуу да. Сиз ушуну бул аябай бир майда ишти. Ошону кантип сиз бир интервьюдан укканымча Японияга барганда, гастроль менен ошол жактан көрүп аябай. Туура. Ошол жактан башталганда бул дүйнөлүк курчактарды көрүп, анан кийин ойлодум, биздин деле курчак болгон да. Анан эмне булар ушинтип дүйнөлүк аты менен көрүнүп атат. Биздики да болушу керек да. Деп келип алып, эстеп, бала күндө апам жасап берген курчактар, эми алар мындай примитивный эле жөнөкөй болгон да. Анан ошолорду улам байытып отуруп, биз эмнеге басым жасайм бул жерде? Бул жерде кыргыздын тарыхы жатат. Ошондой эле кыргыздын курчактары. Анын бетин, курчагымдын бетин мен жанагы түндүктүн эмесин алдым. Момундай болуп турбайбы? Ошонун бети кыргыздын түндүгү. Анан тегерегинде күн. Ошол жактан кыргыз күндү көрөт. Күн менен алышып. Барлык бул жерде ар бир ойлогон ой бар да. Анан менде ак сакалдар бар, сакалым момундай, ак элечек айымдар. Анан көбүнчө мен театрда иштеп, баягы Манас операсы, Айчүрөк, ушундай опералар болгондон кийин мен Манастын образын жараттым. Манастын образын, анан кийин баягы 40 чоролор. 40 чоролор менен катар менен турбайбы барлыгы. Ошондуктан булардын кийген баягы чопкуттар, башына кийген нелер, ошонун барлыгын мен ойлоп, эми бири-бирине да окшоштурбай бөлөкчө кылайынчы деп улам. Эми кыргыздын ар бир жашында өзүнүн кийген кийими болгон. Иши кылып ошолор менен бул өзүнчө дагы бир чыгармачылык да. Абдан бир мага абдан жагат. Мун бүтүндөй кол менен иштейм, машина менен тикпейм. Дарика эже, айтыңызчы, ушу азыркы сиз убактагы жаштар менен азыркы мундагы жаштардын мындай айырмачылыгын көрөсүзбү? Эми биздин искусство башталганына азыр канча убакыт болду? Мына эгемендүүлүк болгону эле 30 жыл өтүп кетти. Биз анан мурдагы баягы искусствонун башталыш мезгилдеги кызыгуу менен, шаң менен бизди колдоп, өкмөт барлыгы тимеле туш-туштан мынтип ошентип окууга киргизген.
Анан мен ошол илгерки кишилердин баарын көргөм, агайларды көргөм. Абдан бир нускалуу, жакшы адамдар биз менен иштеп, ошолор Абдулас Малдыбаевди көрдүм, агайымды көрдүм. Андан кийин көрдүм Бибисара Вишналиева эжеке менен иштеп калдык, Сайра Кийизбаева эжеке менен, Мариям Махмутова деген эжелер болгон, Кыдырбек Чодуронов, Сейдахмат Токтоналиев. Анан эң сонун үндүү Токтоналы Сейталиев деген тенор болгон, ал Россияга барганда Украинанын баарын тимеле таң калтырган, анын үнү укмуштай тимеле шаңгыраган, ушундай бийик лирикалык тенор болгон да, жанагы ой булбулдурдаган. Алар дүйнөдөн өтүп кетти. Булардын арасынан бир гана азыр Кудайга шүгүр Кайыргүл Сартбаевна бар, азыр ал деген 86га келди. Анан бүгүнкү күндө дагы мына ушул жерде иштеп, алардын жаштыгы бар өттү, бүт баары ырдады, ишыл эмгек сиңди, СССРдин эл артисти деген наамды алып калды. Мен мына алам деп турганда Союз кулап кетти. Эмне алда калдыңыз деп аябай өкүнүп атпайбы? Жок, ошол мен уже ала турган болгондон Союз кулап кетти. Той мындайча айтканда буйругу жок да. Мени мен абдан ыраазымын. Мен Казак Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, орден бар, барлыгы бар. Тиги канчаларды ырдап, анан кийин эмгек жакшы эле сиңди. Мына бүгүнкү жаштарга да мен кааларым, мына ошондой кол жетпеген мунарага жетебиз деп булар иштеши керек. Буларда билим көп азыр. Жаштарда азыр мына техника өскөн, прогресс барлыгы бар да, өсө турган. Анан биздин театрда жакшы үндүү балдар бар экен, абдан жакшы. Мен ойлойм, театрдын келечеги кең. Сонун опералар коюлуп, сонун балеттер коюлуп, курсактары ток болуп, кыргыздын искусствосу гүлдөсүн деп мен ошону тилеймин дагы да. Рахмат. Ошол жерге рахматымды айтам. Себеби ойлогон оюмду дагы бир жолу айтып, элге түшүнүп, андан кийин өзүм менен кошо ала кетпейин о дүйнөгө деп дагы айтып атам. Кудайым канча жаш берсе дагы жашайын, ушулар жакшыларды көрөйүн, өлкөбүз өссүн, аман болсун. Силер өскүлө, баарыңарга рахмат. Сизге рахмат чоң. Бар болуңуз дайым. Суп-сулуу болуп. Бизге үлгү болуп. Бүгүн мен Дарика Артыкбаевна менен болгон маектешүүдөн абдан чоң ырахат алдым. Чыгармачылык менен алып барышып жүргөн таланттуу эжебиз абдан бактылуу деп ойлойм. Мукам үнү менен керемет сулуулугу айкалышкан, сахнадан эчиндеген угармандардын жан дүйнөсүн байыткан. Опера жылдызыбыз биздин жашоону рахаттуу, жакшы жагына өзгөртүүгө себеп болгон деген ойго жетеленип келем. Сулуу эжебиз магниттей тартып алып, ар бир жандын жүрөгүн элжиретип, жашоого шыктандырат эмеспи?